Жеренеде эми бир ачуу сот башталат экен деп атам. Эсеп башталат экен, сот башталат экен. Чын эле кыргындын түрү, кырсыктын түрү болбосо адамзатты болсо жанбайт экен. Ошондуктан эми эң чочуганым жеренеге күч кирди болуп атат. Баягы кыямат күн болот дегендей эле бир частично ушундай бир оор күндөр болот экен. Ошондуктан эмне кылыш керек бул нерселерден дегенде, адамдын анатомиясы астрология ролун аткарбаса, чыныгы сөздү сүйлөп, чыныгы ишти аткарбаса, чыныгы күчтөр колдобойт деген мезгил ушуга келип калды. Дагы бир нерсени айткым келип атат. Мына көптөгөн эволюцияларды адамзат басып өтүп, мына бүгүнкү күндө гени сөөгү жетилди. Нефтиги асты баарын ойлоп тапты, жеңил жашоону ойлоп тапты. Ушул аң сезимден өсүшүп, анан 21-кылымда адамдын гени өскөндүктөн арбайлык сыпатка, периштелик сыпатка жетиш керек дейт. Адам өйдөлөгөн сайын баягы күн жайында чыкканда деле кышкы том менен жүрө албайсың да. Ошол сыяктуу эле адам өйдөлөгөн сайын эми ааламсыз, чындыксыз, кудайсыз жашоо болбойт экен да. Мурун атеисттер жашай берген, алкаштар жашай берген, кудайдын сөзүн коюп эле өзүнүн кызыкчылыгын кыла берген. Ошондуктан кудай жерге келгени бул жалган дүйнөнү, бул дүйнө жалганда деп коет да өзү. Анан ошо жалган дүйнөнү чынга айлантып, өзү убада кылган бейишти ушул дүйнөдө куруп, өзү убада кылган өлбөстүктү ушул дүйнөдө куруп, ушундай жашоо башталат. Азыр байлыкты, бийликти жана башканы унута бергиле. Эң башкысы адамзат жанын сактап калуу, ар бир үй бүлөдө ар бир адам жанын сактап калуу күн тартибинде эң чоң маселе делет. Ошо жаныңарды сактап калыш үчүн ааламдан түшкөн жан кудайга кошуласыңар, багыт аласыңар. Дүйнө эле деле. Ага көнбөйүн, жаңыча жашамайын, табияттын кырсыгы жана башка токтобойт. Аргасыз багындырат да. Жан кудайдын керемет куралы бул улуу күчтөр, табият, от, суу, таш, көзгө көрүнбөгөн күчтөр дейт. Анан мен күтпөгөнүм бул жерене ушунча күчүнө кирип кетет деп ойлодум эмес эле. Анан бул өтө чоң жаңылык болуп кетти. Ошондуктан өтө бир чоң катуу эсеп болуп кетет экен. 6 катар ааламда эле чоң күчтөр бар экен деп башымда ошондой ойлочу элем. Азыр болсо ошо 7 катар жерде да өтө чоң күчтөр бар экен. Ошолор сыртка чыгып, эми ачуу, пияз дегендей эле ошо ачуу суукпу, ушул суук түшүп атат деген менен деле аба ачууланып атыптыр да. Аба ачууланып атыптыр. Аба ырайы дейт го, ырайың дурайын дейт го. Ырайыңды оңдосоң болот дейт го. Настроение деген сыяктуу да. Анысы кандай бул абанын дагы ырайы бузулуп атканы бул адамзат үчүн жөн эмес экен. Мындай жүзүн көрсөт. Жана бир булуттарды көрсөткөндө бир нерсе бар. Топтошкон булут корусу бир нерсеге окшоп калат го, ачууланган. Итти тепкилесең деле ачуусу келет го. Ушул сыяктуу анан жерене да ачуусу келип калганын эле таң калып атам. Эркин бир вопрос берчи деген эле ошо ачуулан деген сөз экен да. Мен бир вопрос деле өзү ачкыл да өзү. Анан эми кошулуп көнүп гана кутулбаса адам болбой калды. Эми күлкүңөр токтоду окшойт. Акылыңар болсо, мээңер болсо ойлончу мезгил келди. Күн ачуу тийсе деле демек ачуу бир нерсе өтүп атыптыр да. Ачуу дегенге өтүп калды да азырчы. Şu tatlı жашоо бүтүп азыр бир эсеп кысап башталды да.